Президент Садыр Жапаров бүгүн Жапонияга расмий сапар менен барды. Мамлекет башчынын борту Ханеда эл аралык аэропортуна конду. Садыр Жапаровду бул өлкөнүн тышкы иштер министри Киото Цуджи жана башка расмий адамдары тосуп алды. Садыр Жапаров Жапонияга сапар алкагында премьер-министр Фумио Киседа, парламенттин төрагасы Фукусиро Нукага, Жайка Жапония эл аралык кызматташтык агенттигинин жана бир катар ассоциациялардын жетекчилери менен жолугушуп, эки тараптуу документтерге кол коет. Бишкекте аларча мамлекеттик резиденциясында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын 56 пленардык жыйыны өтөдү. Ассамблеянын күзгү сессиясы Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиевдин сунушу менен Кыргызстанда өтүп жатат. КМШ парламенттер аралык сессиясынын 56 пленардык отурумунда экология, коопсуздук жана укук жаатында бир катар моделдик мыйзам долбоорлор каралат. Ошондой эле шериктештикке кирген өлкөлөрдүн парламентчилеринин делегациялары көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинде орус тилинин улуттар аралык баарлашуунун тили катары ролун талкуулашат. Бишкектеги Кыргыз улуттук филармониясында улуу калемгер Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдык мааракесине арналган эл аралык конференция өттү. Иш-чара КМШга мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын сессиясынын алкагында уюштурулган. Конференцияга Кыргызстан, Казакстан, Россия, Өзбекстан, Тажикстан, Армения, Азербайжан, Беларусь өлкөлөрүнүн делегаттары катышты. Алгач залкар калемгердин 95 жылдыгына арналган тасма көрсөтүлүп, андан соң төрага Нурланбек Шакиев куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Төрага Шакиев өз баяндамасында Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылыгы казылып бүтпөс кенч, айтылып бүтпөс дастан экенин белгиледи. Кыргызстандын жана Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматынан кабарлагандай, тараптардын жолугушуусу жетишилген макулдашууга ылайык 2023 жылдын 11 ноябрынан 17 ноябрына чейин Кыргызстандын Баткен облусунун Баткен шаарында өткөн. Топографиялык жумушчу топтор калган участоктардагы Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук сызыгын сыпаттоо маселесин талкуулашты. Жана бул ишти Тажикстандын аймагында өтө турган кийинки отурумда улантууну чечишти. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Жолугушуу өз ара түшүнүшүнүн жана достуктун алкагында өттү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Соода өнөр жай палатасынын Баткен жана Ош облустук бөлүмдөрүнүн жетекчилери экспорттолуучу товарларга мыйзамсыз сертификат берип, айрым ишканаларга салыктан качууга шарт түзүп бергенин аныктады. Атайын кызмат маалымдагандай, алар көмүр экспорттогон ишканаларга кымбат баадагы көмүрдү арзан деп сыпаттаган сертификат берип турган. Бул кызмат үчүн ал ишканалардан акчалай сыйлык алышкан. Мындан тышкары Соода өнөр жай палатасынын өкүлчүлүктөрүнүн чыныгы кирешеси азайтылып көрсөтүлүп, бир өлчөмдөгү салык төлөмдөрү бюджетке келгени жазылган. УКМК учурда бул иштин натыйжасында мамлекетке келтирилген зыянды аныктоо үчүн тергөө иш-чараларын жүргүзүүдө. Сентябрдын аягына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 5 миллиард 987 миллион долларга жетти. Бул тууралуу Финансы министрлигинин маалыматында айтылат. Бул сумманын басымдуу бөлүгү тышкы береси, ал дээрлик 4,5 миллиард долларга барабар. Бул сумманын 51,9% өлкөнүн көп тараптуу насыялары экени айтылды. Ички карыз 1,5 миллиард долларга бааланган. Улуттук онкология жана гематология борборунда маммология бөлүмү оңдоп түзөөдөн өттү. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлигинен билдирди. Бул хирургиялык бөлүмдөгү аялдар бөлмөлөрүндө бейтаптардын ыңгайлуулугу жана коопсуздугу үчүн бардык зарыл шарттар бар. Ар бир бөлмөдө жуунуучу бөлмөлөр, жекече кам көрүү жана операциядан кийин аялдар үчүн коопсуз шарттар түзүлгөн. Бул бөлүм бейтаптарды психологиялык жактан колдоого да көңүл бурат.